Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде спорт мейкиндеги көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин чыгарылыш айыл аралап, жер кыдырып дегендей ушул айыл жергесиндеги жаш өсүп келе жаткан спортчулардын эмгегин сиздердин назарыңыздарга сунуш кылабыз, тартуулайбыз. Багы спорт мейкиндеги жалпы Кыргызстандагы спортчулардын эмгегин эл алдына сиздердин назарыңыздарга сунуштап, тартуулап көрсөтүп келебиз. Биздин багы кулачыбыз күндөн күнгө кенен жайылып, жаш спортчулар дагы ошо биздин көрсөтүүбүздү көрүп, алар дагы биздин дагы машыгуубузду тартып кетсе, эл алдына чыгарса деген сураныч, өтүнүчтөр менен биз бүгүн Сокулук районуна келдик. Азыр Чүрөков деген үй бүлөнүн жаш спортчу балдарын машыгуусун, жетишкен ийгиликтердин бардыгын сиздерге көрсөтмөкчүбүз. Сиздердин кызматыңыздарда мен Токтомуш Жекшенбай уулу. Анда биз көрсөтүүбүздү баштадык. Жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Келгиле балдарым. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолукка алаксыз, саламатсыздарбы? Сиздин келинчегиңиз, бай бичеңиз деп айтсак болот. Эже атыңыз? Атым Ырыскан. Атыңыз Ырыскан. Жанымда турган ушул бактылуу инсандар, бактылуу үй бүлө десек да болот. Ошол апабыз менен атабыздын балдарынын, баласынын эмгегин сиздерге көрсөтмөкчүбүз. Азыр кененирээк маек бурайлы. Алгач кичине арыраак өтүп алайлы. Жүрүңүздөр. 4 уулум бар. 4-өнүн 3-өсү спортко катышат. Эң чоңу ушул Майсалбек. Ал 2 жолку, 3 жолку чемпион болду. Казакстанга чейин барды. Бишкектер болду. Кайсы спорттун түрү менен? Эрежес, эр уруш деген. Андан кийинкиси Акжол деген уулум бар. Ал азыр базарда. Ал футбол боюнча алда кубоктарды алды, медалдарды алды. Андан эң кенжеси мына Автанил деген уулум. Ал Кудайга шүгүр, ийгилигин берсин, аябай көп жерге барды. Бакуга барды, Москвага барды. Ата, ушундай уулдарыңыздын, бардык уулдарыңыздын спортко болгон кызыгуусу же болбосо кандайча пайда болду, жаралды дегендейчи? Эми уулум бул спорт бардыгыбызга эң керектүү нерсе го. Ошого байланыштуу балдарым Кудайга шүгүр. Бул бир жагы өздөрү үчүн, жашоосуна үчүн сергектик жашоо деп коет. Ушундай спортко катышып, өздөрүнүн чыныгы адамдык немеси сезим көрсөтүп дегендей. Биздин жүзүбүздү көтөрүп, ошентип Кудайга шүгүр жакшы эле. Уулдарыңыз атадан артык уул болуп, сизди кубандырып, аты жөнүңүздөрдү, фамилияңыздарды чыгарып, кыргыздын ар намысына жарап келүүдө да. Ата үчүн бир ардактуу болсо керек да сыймык өзүнчө. Эң негизгиси бул жашоодо. Эми баланын сыйлыгы жакшы, ийгиликтүү болсо, болбосо болгон ченде деле бул көптөгөн мамлекеттерге барып атат. Ал жерде биринчи баламдын аты эмес, менин атым аталат экен да. Ошол жагына кубанычтабыз. Анын үстүнөн ийгиликтүү болуп кайтып келип атат. Тууган уругум болсо, эл журтум, айыл жергеси бардыгына Кудайга шүгүр. Атын чыгарышып, сый көрсөтүшүп, сый беришип жүрөт ошол. Алгач биздин каарманыбыздын багы ийгилигин же болбосо машыгуусун көрсөтөрдөн мурда ошол жигит, ошол атакебиз болбосо кайдан жаралмак же болбосо кандайча ийгиликти жаратмак эле дегендей эң биринчи жарык дүйнөгө алып келген, ушул даражага жеткирген, чоңойткон, өстүргөн, балам деп, бапестеп баккан дал ушул атабыз. Алгач атабыздын өзүнүн сөздөрүн угуп, анан кийин биз азыр сиздин уулуңузга кезек берели. Уулуңуздун жетишкен ийгиликтерин көрсөтөлү. Андан тышкарыдагы машыгуулардын бардыгын кенендеп көрсөтүп беребиз. Жүрүңүз. Бул жерде турган ушул сенин сыйлыктарың
кайсыл жактан, кандай турнирлерден алдың эле? Жалпы эле Кыргызстандын ичиненби, же дүйнөдөнбү, же Азияданбы дегендей? Чемпионат Кыргызстандан 2015 жылы 50 салмакта биринчи месени багындыргам. Ал чемпионат Кыргызстанда отбор дүйнөлүк чемпионатка жолдомо болчу. Ал дүйнөлүк чемпионаттан 50 кг салмакта коло медалда алып келгем 2015 жылы. 3-орунда. 3-орунду. Кайсыл жакта болду эле? Ал Россияда Калининград областында болгон. Канча жашыңда бардың эле? Былтыр да атасың? 16 жашында баргам. 16 жашыңда. 16 жашында. Жаш өспүрүм кезинде. Андан кийин бул Казакстанда жылына Руслан Муканов деген двукратный чемпион мира ошонун атынан турнир болуп турат. Аябай чоң международный турнир. Ошол жакка биз 4 жылдан бери барабыз. 3 жолу бардык. 2 жолу 1 болдум. Биросунан 2 болуп калдым. Кыргызстандын канча жолку чемпионусуң? 3 жолку. 3 жолку. Өзүңдүн салмагыңда 55 килограммда. Мен бир тоннарман өзүм Майсал экен. Ушу жолду көрсөттүм мага. Агам. Майсал агам. Ушул жолду көрсөттү. Ошонун артынан биз аны багыт алдык. Сен дагы багыт алып ошол тарапка өттүң? Мен дагы багыт алып ошол тарапка өттүм. Бүгүн машыгуу бар. Бүгүн машыгуу бар. Биздин автомобилдин азыр залына барабыз, машыгуу залына. Жалпы ошол жактан дагы кандай машыгат, кантип машыгат, жалпы ошол медалды алып келүүнүн артында кандай гана кыйынчылыктар жатканын кененирээк көрсөтүп бермекчибиз. Кеттик анда, жүр залыңа. Агамдын машинасына олтурайлы, күлүгүнө, тулпарына дегендей. Ушул Чүрөковдөрдүн үй бүлөсүнүн эң улуусу Майсалбек деген агабыз. Иниңизди өстүргөн, багыт берген сизсиз. Багы спорт жаатында жүргөн инсан болсоңуз керек да, кызыгыңызга караганда, Өзүм спортты жакшы көрөм, спортты сүйөм. Бул биринчиден спорт ден соолук булагы деп коет го. Анан спортко негедир жакынмын өзүмчү, кичинекей кезимден элечи. Анан өзүм ушул рукопашка, бой, самбо, кикбокс, тайбокс чеберлерине катышканбыз. спорттун түрүнө. Спорт түрүндө. Кудай шүгүр, ийгиликтерге жеткенбиз. Өзүм жетпеген ушу келечек ниеттериме ушул өзүм илим жетсе экен деп ниеттенип ушул болуп келатат, Аллага шүгүр. Ушу кыргыз элинин туусунда чоң деңгээлдерге, чоң уровеньдерде көтөрүп чыгышын өзүм абдан каалайм ошол. Ошол максатта ушул илим күндө биринчи очуртта ушу залын калтыртпайм. Эң биринчи очуртта ушу Талас агайга да рахмат. Машык турушчу тренер. Ол Талас агай ушу Бишкекке келгенде биринчи тренерим болгон мен. Өзүм ошол агайдын колунда түрмөк кылгам, Талас агайдын колунда. Ошол агайга өзүм тапшыргам ушул илимди. Азыркы учурда биз өзүңүздөр көргөндөй Сокулук районуна караштуу Дүйшөнкул Шопоков атындагы спорт комплекске келдик. Бисмилла деп кирели. Киребер. Бисмилла. Ассаламу алейкум. Кандайсыз агай? Жакшысызбы? Ден соолук. Алып акалдарыңыз. Сиздин эрлериңиз менен шерлериңиз. Эрлерим менен шерлерим. Чемпиондоруңуз. Буюрса. Ай, азамат. Даярдап койгон экенсиз бардыгын. Бул жерде башкы машыктыруучусуз. Башка машыктыруучу жерде. Канча бала машыгат? 63 мал тренировка болот. 4-төн 6-га чейин, 6-тан 8-ге чейин, 8-ден 10-га чейин. Где-то 100дөй бала бар да. Эртеден кечке эле залдан башыңыз чыкпайт экен да. Балдарды машыктырып эле. Онда үйгө барып кулайм. Эртең кайта турсам турдум. Кайра эле тренировка. Кайра эле тренировка. Кайсыл спорттун түрү менен эмне боюнча машыктырасыз? Кармаш урушу боюнча ушу жерде машыктырам. Сокулук айылында, Шопоков шаарында. Ушу Дүйшөнкул Шопоков атындагы зал. Ушу зал болгонуна бир 6 жыл болуп калды. 9-майда ачылган. Ушусын зал. Жеңиш күнүнө карата Дүйшөнкул Шопоковдун атын коюп.
ошондон бери эле ушактамын, эмгектенип келатабыз. Все, оңго. Легким разминочным бегом марш. Правым бокам. На носочках. Машыгуудагы кичинекейлер, эртең менен окугандар, түштөн кийин окугандар 5-те 6-да тарашат, алар 6-да келишет, окуудан кийин келишет. Чоң балдар бар, алар жумуштары бүтүп, баары бүткөндөн кийин анан чоңдор келишет. Кечинде. Кечкисин. Автандил келген, мындан кичинекей болчу. Булар да эле, ушулар да келген. Автандил дагы. Көп балдар менен келген. Достору менен келген. Ошолардан чыдап отуруп калган автандил калды. Калган достору бардык тренировкага эле көп киши чыдай бере албайт. Булдай тренировка. Эки жол оң, эки жол сол. Ошо спортко чыдаган адам чыдайт, чыдабаса, эмгек кылбаса, өзүн жетишкендиги жетише албайт. Бардык эле иште ушундай болуш керек. Ким эмгектенсе ошол жетет, ким эмгектенбесе жок. Автандил кел, кошул, разминканы кылып ал. Бросаем ручки вперед. Заворачиваем кулак. Подбородок прижатый, локоть прижатый. Бросаем до конца. Заворачиваем кисть. На свисток, прыжок вверх, 4 удара. Группа 6. Көнүгүүлөр жасап, разминкаңар жасап, дайынданабыз. Растяжкаңар, мактар, суставной разминкаңар. Автандел. Көзөкө стойканы, кол менен бутту комбинациясын жасайбыз. И ушуга эле солмага башың, тартасың, оң дурасың азырындан. Бак, кирбе, баштар. Урак бол. И ушуга сол буттуңду кайта. Бат. Жығыл бартқа. И мына тостың. Бат тост керек, баттан. Қолын көтір. От. Батырақ. Өт. Тарт олба. Бұл тарт олба. Өт, жығылба. Құна тұр. Бұтың батпады бір айтады. Мен кеттім, парашек. Көрін тарт олба айтасың бұтыңды, четко. Штап қой отасың. Штап қой отасың соғын çoqa. Штап.
Штаба бутынға тарталыңдар. Биринчи келгенде баары эле биринчи келгенде эчтенгени билбейт, эчтенгени колунан келбейт дегендейчи. Анан чын айтканда мен Талас агайымдын жардамы аябай көп болду. Канча деген мени төктү мен үчүн. Мисалы мен үчүн эмес, башка көптөгөн чемпиондор болду бул залданчы. Мисалы айтып кетсем өз агаларым, мисалы Адамалиев Адилет, Черикбаев Максат, өзүм үлгү ала турган агаларым. Анан да Талас агай көптөгөн чемпиондор колунан чыгарган. Анан да башына келгенде аябай кыйналыш болду, чын айткандачы. Бирок ага карабай, кыйынчылыкка карабай, колдон келишинче аракет кылып, Аллага шүгүр ушул деңгээлге акырын жетти алабыз. Дагы көптөгөн ийгиликтер жаратабыз. Бул спорттун артынан мен өзүм атам, апам көрбөгөн жана өлкөлөрдү көрүп келдим. Ушу Талас агайым себепкер болуп, машыгуулар күндөн күнгө мисалы аябай кыйын болуп кетет. Анткени өзүмдүн эле сопернигим менен өтүп тынымсыз дайынданып аткандар может. Биз аны тынымсыз тренировка кылабыз да, машыгабыз. Жауын. Экин. Жауын. Жоп. Ыйымла. Жауын. Пауза жоқ сол. Пауза. Без паузы, кет. Пауза. Тос. Баш. Разрез. Баш. Жап. Жол. Өз убагында тренировканы кылып, колдон келишинче убакытты тренировкага көбүрөөк бөлүш керек. Ошонткенде өзүң ойлогондой бийик деңгээлге көтөрүлө аласың. Биринчи чыкканда чын айтканда кыйынчылык болот, аябай эле. Сопернигин көрүп, бир аз коркуп дегендейчи. Анан ушу Талас агайдын жардамы менен азыр андай сезим эле жок калды. Азыр чын айтканда жанымда азыр сарнаяда Талас агай жанымда боло турган болсо, мен ал сопернигимден эч качан коркпойм да, жалтамайм да. Анткени өз агайым жанымда айтып дей турган ошо сарная агайдын артынан оңой эле утуп алгам да. Азыр жанымда боло турган болсочу. Көп сарная. Азыр 30 секундадан мабаша, ар бир бутка 30 секундадан. Бат-баттан, быстрата. Все, дайымызбы? Турба сен, турба. Заворачай, бутта, бра бут. Трешті қор болу атасың, бат. Қимылда. Батырғыз бұтты. Алмаштырабыз. Алмаштырдық, сол. Патшак менен төбөз, патшак менен. Bir шаг беріп, қанан төбөз. Баш. Өдір қанан. Бұтты. Қолың чоғыл, тейіп атқанда қолың чоғыл. Алдың қот, бат. Парашек тұсы, перешек тұсы, башын қара. Ашылба, тейіп атқанда ашыл отқайсың, разворот көзің ашыл отасың. Қолың, автандел, қолың, артқы қолың, кет қолы от. Қалма қолыңды. Ер бол от. Шаг етет. Бат.
машыктыруучу деген бул бир гана урушкан, тепкен, урган эмес, бул насаат берген киши да болуш керек да. Бир эле машыктыруучу болуп, урган тепкенди үйрөтүп коюп, көчөдөн туруш деген болор. Ар кандай эркек бала болгондон кийин эми баарыбызда бар, башында бар да. Мушташар, жүрүм турумун туура түз нукка буруш керек. Чоңоюп келатканда, окууну бүтүп, окуунун чоң класс болуп калганда ошол моментте баланы караш керек да. Жакшы адам болсун деп тарбиялайм. Главный спортсмен болбосоң деле, чемпион мира болбосоң деле, главный адам болгула. Адам болсоңор, эл сыйласа, өзүңөр элди сыйласаңар, анан кийин адам болосуңар. Баланын көзүндө мактабайм да. Бул мындай, бул тигиндей деп. Балдарыма бирөө дагы мактоо болуп берилек болуш керек. Ушунга чейин мен ушул күнгө чейин келип мактап, молодец деп. Башка жерде макташ мүмкүн, бирок өзүнүн көзүнчө өзүнө мактабайм да. Себеп? Өзүнүн нерселери бар, өзүнүн көтөрүлүп кетпесин, адам болсун. Ошо өйдө көтөрүлүп, өзүн өзү көтөрүп албасын, көтөрмөлөнүп кетпесин. Алдыда дагы көп нерселери, ийгиликтери алдыда. Ошого жетиш үчүн бала эң жөнөкөй болуш керек, адамгерчиликтүү болуш керек. Эң көптөгөн жакшы спортсмендерди алсак деле бүт аябай карапайым неме да. Жөнөкөй адамдар да. Ошондой болсун деп мен деле балдарымды аракет кылам. Эмгектениш керек, талыкпай эмгектениш керек. Өзүнүн башын иштетиш керек. Бирөөнүн мисалы үчүн мен эле постоянно жанында боло бере албайм. Мен эле жанында туруп, жанында подсказка бере албайм, постоянно туруп. Өзүнүн да башы иштеш керек. Ошол башын вовремя иштетип, убагы менен иштетсе, ошондо утат да. Бирок талыкпай машыгыш керек. Талыкпай машыгып, ошону убагында жасаган киши чемпион. Ийгилик жаратат. Карап деп, карап. Качып төбөсүң, артынан барышат. Ылдыйдан тизени кат, тизени. Бо. Тизени. Тизени кат, тизени. Артты кара, до конца айланбайсың, тынчтык айланбай атасың. Кара өзүңдү. Кара өзүңдү. Сол колуңду кара, алдыңкы колуң не болот? Дайындап деп, сен дагы дайындап деп теп атасың, көрсөтүп коюп атасың сен. Көрсөтүп коюп атасың, батайлашың керек. Биринчиден азыркы алдыга койгон ниетим дүйнө биринчилигинен биринчи месени алуу керек. Андан кийин чемпионат Азиядан биринчи месени алуу керек. Буйруса агадан жетебиз, таласа аркылуу. Балам узак жакка кетсе, ушу эсен-аман келсе экен деп, ушу биринчиликти алып келсе экен деп тилейбиз, атасы экөөбүз. Ушундай бийлик менен, ушундай ийгилик менен келсе, андан сайын сыймыктанабыз. Ушу балам мына ушу мээнети кайта ушундай медаль менен келет дайыма, барган жерден кур келбейт, медаль алып келет. Мен баламга азыр мындай өзүнө ишенген үчүн Кудай сактасын, мындай жеңилгенин көрө элекпиз. Ошон үчүн сыймыктанып эле көрөбүз дайыма эле. Бирок эми балам Кудай кааласа, эми мындан бияка дагы чемпион мир болуп аталгандан кийин анан бул немесин улантат го. Дайыма ушундай ийгиликтердин ээси болсун, ушундай аткарган, кылган немеси мээнети кайсын, негизи залды биринчиликке коюп, эч качан мындай тренировкадан калбайт, башка жактан болсо да биринчи тренировкага убактысын бөлөт. Алыскы немелерге чыкканда дагы өзүнүн кыскасы мындай айтканда мээнети күчтүү баламын делечи. Буга катышып, бу медалды деле оңойлук менен албайт. Аябай мындай мээнет кылып, вес кармап дегендей алыскы жолго узакка барып, кайра келиш үчүн деле бунун канча биз өмүрүн тилейбиз, эсен-аман барып келсе экен, жакшы ийгилик менен келсе экен деп. Ошо балам Кудай кааласа, Кудайга миң калла шүгүр, ушундай жакшы ийгиликтердин ээси болуп эле келатат.